Швейцария өкмөтү Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келүүдө. Өткөн жылы Ысык көл, Жалал-Абад облустарындагы айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү инфраструктураны жакшыртуу багытында натыйжалуу иш алып барышкан. Негизги максат ушул элге кызмат көрсөтүүдө мыйзамында көрсөтүлгөн 25 элге көрсөтө турган кызматтар бар. Ошолор кызматтарын жакшыртканга айыл өкмөттөргө көмөк катары Союз ушундай донорлор менен иш жүргүзүп, аларга ушул гранттык каражаттарды алып берип отурушат. Мына бүгүн дагы Талас областында ушундай каражаттарды тапшыруу азыркы болуп жатат. Быйылкы жылы Чүй жана Талас облусунун айыл өкмөттөрүнө долбоор жазуу окутууларды өткөрүшкөн. Талас облусуна сынакка катышкан 25 айыл өкмөттүн 20сы 200 000 сомдон 500 000 сомго чейинки сертификатка ээ болушту. Кызматтардын инфраструктурасына эмес, анын башкаруу системасына көңүл буруу. Көпчүлүк учурда инфраструктура жакшырат, бирдемкени курабыз, аны мыкты кылып актап-сырдап коюп коебуз, но ал жерде ким кызматты өтөйт, анын туруктуулугун ким камсыз кылат, кандай сапатта кызматтарды көрсөтүшөт, кызмат алуучу ким, мына ушундай маселелерге көңүл бурулбай калат. Ал эми биздин методиканын алкагында биз мына ошол кызматтын стандартын, кызматты тандап алуу процедурасына, анын туруктуулугун камсыз кылууга, анын башкаруу системасын жакшыртууга көбүрөөк көңүл бурабыз. Бакай Ата районунун Ак-Дөбө жана Өзгөрүш өкмөттөрү менен биргеликте таштандыларды чыгаруу боюнча жазылган долбоор жактырылып, 2 250 000 сомдук сертификатты утуп алышты. Бүгүнкүндө ушул Швейцария мамлекеттик тарабынан Хелвитас уюмунан долбоор жазылып, долбоорлордун бүгүн аягына чыгып отурабыз. Бүгүн рамочный соглашение кол коюлду, буюрса 2 250 000 сом Ак-Дөбө, Өзгөрүш айыл өкмөтү биргелешкен ушул долбоорду бүгүнкү күндө кол коюштук. Мен ойлойм, ушундай биргелешип, деги эле учурдун талабы ушундай биргелешип, айыл өкмөттөр биригишип, ушундай элге кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу. Бул келечектен план деп ойлойм. Мына ошондой максатта биз дагы эки айыл өкмөт биригип, элге кызмат кылууну жакшыртуу максатында ушул тазалык долбоорун тандап алып, мына бүгүнкү күндө ушул мусор чыгаруу максатында бир техниканы долбоор жазганбыз. Ошол буюрса колдоого алынып, бүгүн колго сертификатын алып отурабыз. Швейцария өкмөтү тарабынан жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Кыргызстандын башка облустарында да колдоо көрсөтүүнү улантат. Жаркынай Тургунбекова, Орозбек Бейшебаев, Урматтуу Удурбек уулу, Талас шаары.